2023 жылы аялдарга карата жасалган кылмыштар боюнча 8340 кылмышчы козголуп, былтыркы жылга салыштырмалуу 3159 ишке өскөн. Алардын ичинен 3867 кылмышчы соттун кароосуна жиберилип, 2120 иш өндүрүштөн кыскартылган, 1574 иш өндүрүштөн токтотулган, 779 кылмышчы тергөө стадиясында. Жаш четелек балдарды, аялдарды, майыптарды жана улгайган адамдарды үй бүлөлүк зомбулуктан коргоо актуалдуу маселелерин бир бойдон калууда. Прокуратура органдары бул багытта көзөмөлдү мындан ары да күчөтүп, тийиштүү чараларды көрөт деп ишенимде айта алам. Бул боюнча жаш балдарга карата жасалган кылмыштар же болбосо жаш балдардын жасаган кылмыштары боюнча, үй бүлөлүк зордук зомбулуктар боюнча жерлердеги прокуратура кызматкерлери тийиштүү органдар менен алдын ала профилактика боюнча иш-чараларды уюштуруп турат. Анын маалымат массал каражаттарынан көрүү улутта жасасаңыз керек. Бул аталган кылмыштарды болтурбоо аракеттери.